Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичипейилдиги боюнча ушундай улуу мартабада, улуу даражадагы пайгамбар болуп туруп дагы жөнөкөй кишилер менен, аялдар менен, балдар менен, өзүнүн сахабалары менен төмөнкү мусулман эмес капырлар менен дагы кичипейилдин мамилесин пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен. Дүйнөгө кичипейилдикти орнотуп кеткен десек болот. Кыямат күнгө чейин келе турган инсан кандай жашаш керек кичипейилдик менен бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүндө, амалында көрсөтүп кеткен. Аллах Кур'ани Каримде айтат: "Вахфид жанахака лил муъминин". Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах буйрук берип атат: момундарга сен канатыңды төмөн кылгын. Мындайча айтканда, аларга кичпейил болгун деп. Аллахны кара. Ушул буйрукту пайгамбарыбыз аткарып, ушул сыпат менен сыпатталып, бардык үммөтүнө ушуну үйрөтүп атат. Аллах пайгамбарыбызга буйрук берип атат буну. Демек өзүңдү көтөрбө. Болбосо көтөргөнгө пайгамбарыбыз лайыктуу эле. Илим жагынан дагы, акыл жагынан дагы, чырай жагынан дагы, күч жагынан дагы, данышман жагынан да бардыгынан жогору болчу. Талашсыз болчу. Бир ошондой болуп туруп дагы төмөнгө чоткандан кийин болбогон жогору чыгып алса болбойт да. Пайгамбар ушунча бардыгына жогору, бардык сыпатта толук болуп туруп өзүн ушунчалык төмөн алып аткандан кийин ошон үчүн айтылат да. Таң калыштуу байдын текеберлиги, андан да таң калыштуурагы кембагалдын текеберлиги да. Байгой текеберленип атат, кичине эме болуп атат мындай. Аз-маз жарашпаса дагы кичине акылга сыят да булчу. Кембагал эмнесе текеберленет бул? Андан да таң калыштуурагы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык улум көтөрүп туруп, боюн көтөрбөгөндөн кийин Алла Таала Кур'анда буйрук берип коюптур да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кичпейилдиги сөзүндө дагы, амалында дагы, оюнда дагы, күндүзү дагы, түндөсү дагы көрүнүп турат эле. Жеке отурганда, жалпы коомчулукта жашоосунда 24 саат жашоосунда үйүндөгү, ичиндеги, үйүнүн сыртындагы мамиледе бардыгында ушундай жогорку мартабада болуп туруп дагы кичпейилдик көрүнүп турат. Кичпейилдигинин түрлөрү бар экен да. Факана мин тавадуихи саллаллаху алейхи ва саллям яхдиба нафсаху би нафсихи. Кичпейилдиктин бир түрү өзүнүн кызматын өзү кылат. Башка бирөөгө кылдыртпай. Бул да кичпейилдик экен да. Баш кийимиң өзүң жу, ич кийимиң өзүң жу, наскиңи өзүң жу, кийимиң өзүң жу. Бул дагы өзүңө өзүң кызмат кылып атасың да. Сен кийип атасың, башка кийбей эле турат. Өзүң тазала. Өзүңө керек жарак нерселердин бардыгын өзүң колдон. Бут кийимиң өзүң көтөр. Бут кийимиң өзүң тазала. Бут кийимиң өзүң тик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен биринчи туугандар өзүбүзгө тиешелүү ишти биз өзүбүз кылган ушу сүннөт. Ушу да береке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кызмат кылам деген сахабалар жок беле? Бар эле. Анас разияллаху андан башка канча сахабалар пайгамбарыбызга кызмат кылып, дуасын алайын, кызмат кылып, береке алайын, кызмат кылып, даража алайын, кызмат кылып, көңүлүн алайын, кызмат кылып, соо алайын дегендер толтура. Бул буга каршы эмес, буга кээде деле макул деп пайгамбарыбыз макул деп коет эле. Бирок жүрөгүнөн ушул мага кызмат кылсын, bunday талап жок. Бизде да ушундай болуш керек. Эге бирөөбүз бири-бирибизге кызмат кылсак да бул жакшы нерсе. Бирок жүрөгүбүздө ушул мага кызмат кылса экен, мага төшөк салып берсе экен, менин бут кийимди көтөрүп жүрсө экен, дагы менин пананча кызматымды кылса экен, бул жүрөктө болбош керек. Бул жүрөктө болбош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшаны өзү айтат. Қалат Айша радияллаху анха, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яхиту таубаху.
Өзүнүн кийимин өзү тигет эле дейт. Эми кийим болгондон кийин кээде айрылып калат, кээде дагы бир нерсе болуп калат. Ошону тиккенде аялдары толтура, мынаны тигип кой десе, сахабалар жөнүнө жулагачы эле тигет, ал талашып кетип эле. Бирок өзү тигет эле дейт. Өзү тигет эле. Эгерде сизге бир момент болуп калса, кийимиңизди өзүңүз бир тигип коюң таксы эле. Өмүр бою аялыңызга, анан кыздарыңызга, анан апаңызга тиктирте бербей, бир тигип коюң, ушу соопту алып коюң. Кандай дейсиздер? Кокс момент болуп калса да эми, эч кимге айтпай, та алып коюп туруп, анан барып, ийне жип менен алып, жо сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул сүннөт, буда береке башка. Так, ва яхсифу на'лаху. Бут кийимин өзү оңдойт эле. Масысын өзү тигет эле. Бут кийим тияк болуп калса да, биз сразу беребиз го. Эмне дейт го? Обувной эмне дейт го бизде? Ремонт обувга апар бар. Тесиз. Да. Карачы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва я'малу ма я'малу ар-rijal fi buyutihim. Эркектер үйдө кандай дагы башка кызматтар бар эле, ошонун баардыгын кылат эле. Азыр эми бул бизге акылыбызга сыйбайт. Эркектер үйдө кызмат кылбайт да. Кандай эле пайгамбарыбыз шыпырат эле. Үйдү шыпырат эле. Пайгамбарыбыз үйдү шыпырат эле. Идиш аяктарды тазалайт эле. Жуйт эле. Башка риваятта ва яркау далваху. Чака кеде бырыйып калат. Аны түздөп оңдойт эле өзү. Так, ва яфли таубаху. Мурунку доордо азыр эле бизде деле пит көрүнбөй калды. Кытай эмне бала кылды булардын бардыгын? Мурда бир 10 жыл, 20 жыл бизде мектепте окуп жүргөндө ол пит деди, бардык жерде эле пит эле да. Мектептерде атайы ошо текшерүүлөр болот эле. Азыр ушундай барбы жокпу билбейм же. Барбы? О, текшерүүлөр болчу эле. Бир ошо канча азыр бир 20-25 жыл болуп калды ошо эте. Таптакыр пит көрбөгөнгө. Пит эстен чыгып калат, балдар пит дегенди билбей калды да пит эмне экенин. Пит эмне экенин билбейт. Азыркы жаштар пит эмне экенин билбейт, унутуп калды пит эмне экенин. Кийиминен тазалаганга карап коет эле питтерди дейт. Мына. Карап коет эле. Ва яхлибу шатаху. Эчкисин өзү саайт эле дейт. Аллаху акбар. Араңызда да уй саган болушу мүмкүн. Эчки сагандар барбы? Саап көргөндөр барбы? Ушу атай эле баягы уй фермага барып, бир саап бир сооп алыш керек болуп калды. Пайгамбар сүннөт аткарып, мына машаалла. Ва яхдиму нафсаху саллаллаху алейхи вассалам, өзүн өзү кызмат кылат эле. Бул раваху Ахмад ва Ибн Хиббан ва саххаху ва Ибн Саад. Имам Ахмад Ибн Хиббандан мына риваяттар келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кичпейилдигинен эшек минет эле. Эшек минет эле. Болбосо төөлө минип жүрө берсе деле боло берет эле. Ким кой дейт? Төөлөрдү чертип туруп мингенге пайгамбарыбыз жөнү. Аттарды чертип мингенге, Бурак деген бар эле. Бурак деп коет, алдында турат. Скорость билесизби? Бурактын скоросту кандай? Бурак деп. Мына качырдан бийигирээк, аттан ылдыйраак бурак деген ушундай махлук болгон. Алла таалам ошо. Пайгамбарыбыз Мирач кечесине чыгып атканда Меккеден 1400-1500 километр узак Кудус бар, Палестина. 3-чү мечит бар жерде. Масжидул Акса деп коет. Ошол жерден анан кийин Мирачка чыкканда Меккеде болчу да өзүчө. Ошол жерге чейин 1500 километрди 1 секундта барган да. Скоросту көрдүңүзбү, скоросту? Самолет учак ошондой. Ошондойду коюп койсо деле болот, пайгамбарыбыз мине турабыз. Төө десе төө, ат десе ат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшек минет эле. Бул кичпейилдигинен да. Азыр кичине биз чоң болсо, азыр биз эшек минбей калдык. Коя, аралпан. Кичинекей ат минбей калышты азыр. Эмне дейт? Кичинекей атты мактай бер, бирок чоңун мине бер дейт. Бизде ушундай сөз бар. Чоң ат алаймы, кичине ат алаймы деп калсаң, айтат да,
Чоңун ала бер. Кичинени мактай бериң. Бирөө мактап калат, бул өтө кыйын, ооба деп кой бер, бирок чоңун мине бер дейт. Ушундайбы? Кичине ат минбей калдык, эшек тиякта турсун. Кичине ат минбей калдык. Бир чоңдорго азыр. Кимдерге? Айтчы бир эшек минип чыксынчы. Уялат да, эшек кантип минени? Мага 5-7 алып кел дейт. 300га дейт. Пайгамбарыбыз кичпейилдин кара. Ушунча улуу даражалуу инсан бизге кичпейилдикти үйрөтүп атат. Жашоону кичпейил болсун, бул намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе эмес бул. Намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе, ал уятсыздык. Сен сөккөнүңдү ташта биринчи. Туруп зара кылганыңды ташта биринчи сен. Ол башка нерсе, биздики баалуулуктар өзгөрүп кетти. Сен биринчи кичине денеңи жап айнанайын. Сен биринчи булго эми да мындайраак эле. Сен алдаганды кичине азайтчы. Таштачы дебейм, кичине азайтчы. Жала жапканыңды азайтчы кичине. Көрө албастыгыңды кичине тартчы өзүңө тарт. Жок, биз кой берип койгонбуз буларда. Мына, ал башка нерселе, бул башка нерселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдигинен эшек минет эле, ооруларды зыярат кылчу эле, жаназаларга барып катышчу эле, ва яркабул химар, эшек минет эле, ва южибу даъватал абд, кулдардын чакырыгын да кабыл кылат эле. Кулдардын чакырыгын кабыл кылат эле. Жок, менин деңгээлим уровенimde эмес. Жок. Андай жок да. Ал жерге барбайт эмес. Кембагал үйбү, кыйналган үйбү, кандай болсун. Ва кана йаума Бану Курайда ала химар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бану Курайза деген жөөттөрдүн бир урусу, ошолор менен булардын ортосунда газат болгондо эшек минип барган. Эшек минип барган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен артына учкаштырып алат эле. Кээде алдына өңөрүп алат эле. Аркасына учкаштырып алат эле. Азважы мутахара жубайларды аркасына учкаштырып алат эле. Кээде башка сахабаларды учкаштырып алат эле. Кээде балдарды учкаштырып алат эле. Имам Бухари риваят келтирет Анас разияллаху анхудан. Анас разияллаху анху айтат: "Акбална ма'a Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям мин Хайбара." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте биз Хайбарга жүздөндүк. Хайбардан жүздөнүп келаттык эле. Ва инни ларадифун, мен аркасына учкашып келатым эле. Абу Талха дагы, ва хуа ясир ва бa'дун ниса. Чоң учкашып келатканыбызда Абу Талха менин аркасында. Так, мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен жубайы дагы бар эле дейт, учкашып келген. Из асарат наqa бир маалда төө үркүп кетти. Факульту, мен айттым, ал-мар'a дегеним, мынау жығылып кетпесин аял деп. Кайсы аял? Сафия бинт Хуяй, уммул муъминин радияллаху анха. Сафия деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы эле. Мен түштүм, пайгамбарыбыз айтты: "Иннаха уммукум", бул силердин энеңер. Жығылып кетти да. Ошо кармап калганда. Кийин анан түздөп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакындаганда Мединага анан айтты: "Аибуна таибуна наабидун ли роббина хамидун." Алла таалага мактоо айтып, тооба кылып кайтып келатабыз, ибадат кылуучу болуп кайтып келатабыз, Роббубузга мактоо айтуучу болуп кайтып келатабыз деп. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү жаш балдарды, жоксо башкаларды аркасына, жоксо адамды учкаштырганда, жок, пайгамбарыбыз бу жерден эч кандай уялбайт эле, намызданбайт эле, кичпейилдигин көрсөтүп турат эле. Имам Бухари рахматуллаху алейх риваят келтирет Ибн Аббас радияллаху анхумадан: "Ата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Макка, ва кад хамала Кутам ибн Аббас байна ядей, вал фадла ахаху халфаху. Ау Кустам халфаху, вал фадл байна ядей." Абдулла ибн Аббас радияллаху анху риваят, Аббас деген пайгамбарыбыздын абасынын балдары бар эле. Бирөөсү Фадл деген, бирөөсү Кутам деген. Бирөөсүн алдына учкаштырып, экинчисин аркага отургузуп коет эле. Кээсе экинчисин алдыга, бунусун аркага учкаштырып коет эле. Мына. Муаз ибн Жабал радияллаху анху айтат: "Кунту вара ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям лайса байни ва байнаху илля муаххиратар рахл."
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан учкашып келатат эле. Төөнүн ушу ээри болот экен. Эгар деп коебуз, ээр деп коебуз. Вот ошонун аркасына эме болот го, мындай ийилип турат да. Уахарат рахил деп коет экен. Ошо гана турат эле дейт. Аркасынан ушуга чейин айтып атат, учкашып эле келди эле дейт. Анан пайгамбарыбыз айттыр. Я Муаз ибн Жабал, эй Муаз ибн Жабал. Культу лаббайк я Расулаллах ва саадайк. Азырмын, айтыңыз, не болду о Алланын элчиси деди. Бир аз басып баратып, кайрадан айтты, эй Муаз деди. Бул айтты кайра. Лаббайка я Расулаллах ва саадайк. Алдыңызда турамын. Буйруңуз, буйруңуз. Мен айтасызбы, бир нерсе айтасызбы, буйруңуз. Бир аз дагы бастырып барыр, кайра дагы Муаз деди. Буйруңуз я Расулаллах. 3 жолу. Эмне үчүн? Азыркы айта турган сөзүм өтө маанилүү сөз. Кайра, эй Муаз. Эй, бир жолу айткан жок да. Кайра айтып атканы өтө маанилүү бир ишти айтканга алдына алдын, аны даярдык көрсөтүп атат дагы. Анан айтты. Хал тадри ма хаккуллах алал ибад? Эй Муаз, билесиңби Алланын акысын? Бенделердин мойнундагы милдет, Алланын акысын билесиңби деди эле Муаз айтты. Аллаху ва расулуху а'ламу. Алланын элчиси билүүчү. Мындайча айтканда, мен билбейм, өзүңүз эле айтып бериңиз деген мааниде. Пайгамбарыбыз айтты: "Кал фа инна хаккаллах алал ибад аябудуху ва ла юшрику бихи шей'a." Бенделердин, инсандардын мойнундагы, биздин мойнубуздагы Алланын акысы эмне экен десе, Аллага ибадат кылуу. Ибадат Алланын акысы. Биздин мойнубуздагы милдет. Алланын укугу бул ибадат. Жана ага эч бир нерсени да шерик кылбаган. Периште болобу, пайгамбар болобу, инсан болобу, жин болобу, жаралган махлук балекети болуп кетсин. Аллага гана ибадат кылуу, ага эч бир нерсени шерик кылбастан, ширк кылбастан, бул Алла Тааланын акысы бенделердин мойнунда. Ушул деп пайгамбарыбыз айтты. Бир аз бар кайра улоочондо эки отеңчи. Кетип баратат. Дагы пайгамбарыбыз айтты. Я Муаз деди эле, лаббайк я Расулаллах ва саадайк. Айтыңыз де Расулаллах, не болду? Угатам, дайыммын. Айтты, хал тадри ма хаккул ибад алаллах иза фаалу далик. Эми бенденин акысын Алла Тааланын жоопкерчилигиндеги нерсе эмне билесиңби деди. Эгерде бенде ибадат кылып Аллага ширк келтирбесе, анда Алла Таала эмне кылат? Алланын мойнунда эмне? Жоопкерчилигинде эмне? Ушуну билесиңби? Деди эле ал айтты. Аллаху ва расулуху а'лам. Алланын элчиси билүүчүрөөк деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мындай деди. Алла ю'адзибахум. Аларды азаптабашлык, аларды азапка салбаслыгы мына ушул Алла Тааланын мойнундагы акысы экен да. Эгерде инсандар Аллага ибадат кылып ширк келтирбесе, болду. Алла Тааланын тарабынан аларды азаптабайт экен да. Биздин мойнубуздагы милдет, биздин мойнубуздагы милдет Аллага ибадат кылып ширк келтирбеген. Бул Алланын акысы болду. Эми Алла Тааланын мойнундагы азаптабаган. Азаптабарса кала. Ал болсо мына биздин акыбыз болду. Биздин акыбыз ушу азапталбай калсам мына менин укугум ушул. Я. Мен азапталбай. Дозокко түшпөйүн деп. Бир нерсени айтып кете турган нерсе, бул жердеги аналла Алланын мойнунда деп айтып атканы, өзү Алланын мойнунда эч бир нерсе милдеттүү эмес, туугандар. Биздин акыйда боюнча, ишеним боюнча Алла бир нерсени мойнуна милдеттүү эмес. Бирок ушуну бир шараф үчүн айтып коет. Бизди бейпилдик карап туруп, ай карагыла, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болуп атат, рызкыбыз, бейишибиз, дозоктон куткаруусу
депчи. А так Алла субханаху ва таала мойнунда эч кимдин акысы жок туган. Эч кимдин акысы жок Алланын мойнунда. Бу салыштырмалуу кылып туруп айтып коюп атат. Мынакей бенденин мойнубузда кандай нерсе бар эле, эми Алла Тааланын мойнунда кайсы нерсе бар депчи. А так түшүнүп алайын. Жакшы жыйынтык бу да. Биз Аллага ибадат кылып, шерик эле кылбасак болду. Алла субханаху ва таала азаптабайт. Өзү мындайда жараткан Алла Таала бендени азапташ үчүн жараткан эмес. Азаптап Алла рахаттанбайт. Азаптаганга кызыктар эмес. Куранда Алла айтат, эгерде силер ыйман келтирип шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. İman keltirgile, şükür kılıp yaşagıla. Allah subhanahu wa ta'ala bu geregi nerse emez. Bende özünü özü kılat jamanlıkta. Özünü özü bu dünyada turup dozoğun satıp alıp atat. Özü oşoga kaalap atat, men oşoga barayın dep atat. Dozokton orun alsam eken dep atat. Menin kaalоом niyetim, kaaloosunda atkarıp koyuş керек эми, болуп берем. Kılgan işin niyetine jaraşamam mı ne kılıp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kiçpeyildiginen, jesirler menen, kembagallar menen, күн кулдар менен бирге жүрүүсү. Азыр кичине бирөөдө чөнтөгүнө акча тийип калса баспайт го, сен менен чогуу. Я. Кайсы ресторанга, кайсы машинада барам, эмне тамак жейм, биринчисинде эмне, так, экинчисиндечи. Ал жо мен ал менен ал жерде отура албайм, ал менен ал жерге бара албайм, мен андай чөйрөгө бара албайм. Ана, жүрөктө текеберликти көрдүңүздөрбү? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимиси менен болсун адамдарды ылгабайт эле. Ал заманда кулдары бар эле, кул, базарда сатылган кулдар. Ошолорду да ылгабайт эле. Алар жек көрбөйт эле, алар төмөн көрбөйт эле. Алланын жараткан бендеси деп кадырлайт эле. Sahih Bukhari'de, Sahih Müslim'de rivayet gelet Anas radıyallahu anhudan "Ca'at imra'atun ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem" Peygamberimizge bir ayal geldir. Ve kana fi aqliha şey, akılında kiçine bir jetişpeslik var eken de. Al ayaldın kiçine akılında jetişpeslik var eken. Aytıptır, "İnneli ileyk haca." Bir hacetim var sizge, muhtaçlığım var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İclisi fi ayyi sikak el-Medine şi'ti." Moş Madina şaharındagы кайсы көчөдө болсо мейли ошого отуруңуз, мен бүтүрүп берем, кажетиңизде кайсы иштери бар. Болбосо дайындап коюп, жосо бар, ошо акылы кишине жетпейт экен деп койгон жок да. Ошонун дагы кажетин айтты, "Ajlis ileyk hatta aqtiya hajatик." Мен ушерде отурам, сиздин кажетиңизди бүтүрүш үчүн деп кара. Кичпейилдигин белгиси да мына. Бухарида риваят келет Анас радıyallahu anhu'dan "İn kanatil amatu la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fatantaliqu bihi haythu şa'at." Эгерде bir күн аял, рабыня, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem колунан алып, кайсыл жакка алып кетем десе алып кете алат эле дейт да. Ал дегени Пайгамбар түшпөдү, сен бар. Жогол, тияк, бияк, жок. Ушунун көңүлүн да калтырбай. Ушунун кажетин мейли бүтүрөй. Ушунда ойлобосун, бул бияктагы адам буга жакындап болбойт экен да өзү. Деп ушул ойда калбасын. Буга жолугуш өзү мүмкүн эмес экен да, деби? Учурашуу мүмкүн эмес экен, жанында жүрүү мүмкүн эмес экен деп. Бүгүнкү жашоодо чөйрөдө көрүп атабыз да. Барыбызда, я. Издесең таппайсың го. Я. Мен айтат, бир издесем таппай коем. Койчу дедим мен. Мына келе бер Кашкарыга, күн сайын ушул жердемин дедим. Gebirlendi. Tamaşalap aytабы, чындап айтабы. İmam Ahmad'ın rivayetinde aytat, "Fatantaliqu bihi fi hajatiha." Mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunçalık ulu darajadagı, uşunça ulu ilimdegi, ulu münözdegi adam жөнөкөй bir күндүн кажети бүтүргөнгө, чогуу басканга, арданган жок, намызданган жок. Биз окшоп, алдын бас, сен мындайраак басып бер. Аркасынан же болсо, сен аркада бас деп. Я.
Уялып атат да, ошо шопуру менен чогуу баскандан уялып атат да. Ой. Я. Айылдан келип калды бир аксакал, экөө чогуу киргенде, чогуу баскандан уялып атат да. Кичине аксакал кичине кийимдери мындай, бул эми блатной да кичинечи. Сиз мындайраак туруң, мындайраак басың. Сиз баса бериң. Эмнеге? Арданып, намызданып. Мына таксырлар бул ыймандуу кишинин сыпаты эмес. Биз биринчи өзүбүз сабак алайлы. Мен өзүм баштайын биринчи, сиз өзүңүз баштаңыз. Биз анан ушул жерде башка туугандарга айтайлы, тууган, мына биз ким болуп калдык пайгамбарыбыздын алдында? Биз ким? Бүткүл үммөт ким? Аалам ким пайгамбарыбыздын алдында? Аалам целиком. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай. Насаи шарифте келет, Ибн Аби Ауфа радıyallahu anhu'dan rivayet. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz yuksiru zikr. Zikirdi көп кылат эле. Так. Wa yuqilul lagw. Bekör сөздү вообще сүйлөбөйт эле. Асындай. Тамаша мындай немелерди, оюн чок. Wa yutilus sala, намазды узун окуйт эле. Фарыз намазга кыскараак окуганга буйрулганбыз. Имамга буйрук берген шариятыбыз фарыз намазды кыскараак оку. Эмне үчүн? Артыңда аксакалдар бар, алсыздар бар, оорулуулар бар, инвалидтер бар, сапарга шашкандар бар. Туурабы? Ошон үчүн фарыз. Сүннөттү сиз өзүңүз окуйсуз, нафилди өзүңүз окуйсуз. Шашылбай окуң. Узун окуңуз. Рүкүңүз узун болсун, саждаңыз узун болсун. Намазды шашылбай окуң. Узагыраак окуң. Эптеп-септеп чокулап эмес, токтоо окуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү, сахабалардын да тарбиясы ушундай болчу. Ва юқассирул хутбаларды кыскараак айтат эле дейт. Жана вала я'нафу айямшия ма'ал армила вал мискин фаяқдия лахума хажа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жесирлер менен, кембагалдар менен бирге жүрүп, алардын кажетин бүтүргөндө эч кандай намызданбайт эле, арданбайт эле, уялбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен мусулмандарды сыйлоо, сый көрсөтүү. Имам Ахмад риваят келтирет, Ибн Аббас разıyallahu анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ажылык учурунда Пайгамбарыбыз аннан набийя саллаллаху алейхи ва саллям атас-сиқая. Су бергендердин жанына келиптир дагы. Факала Пайгамбарыбыз айтты, су бергилеши дедилер. Алар айтышты, инна хада яхудухун нас. Су бар экен, бир идиште болсо керек да. Адамдардын баары эле ичип атат да. Ал убакта азыр адына разы стаканчиктер дейсизби? Эч нерсе деле жок. Анда бизде эле мына кече 10-20 жыл аракка жата калып эле суу ичип эле чогойгон эле. Мында мындай кылып коесуң, так карап. Анча-мынча чымын, курт-пурттар кетирип эле жатып алып эле ичип. Нарка, я кум-суум, кирпир, ылай менен дагы кичине тунуу чата карап турасың, аз-маз эптеп эле агарса болду, ичип алып, кайра кумдарын жууп коюп, кеттиң каналга секирген, я. Ойноп. Эч кандай оорубай, эч кандай микробу жок эле. Азыр биз өзүбүз микроб болуп калдык, таксыр. Ушундай кылыпчы, мусулманга шифа болот. Бир идиште, мисалы идиши ушудан ичип койгондон биз уже токточу деп анан. Биздин ниетибизге жараша да, сен шектендиңби, күмөнсүрөдүңбү, точно ооруйсуң. Ал убактарда мынаке уйлар, гойлор, адамдар жайлоодо бир эле көжөктөн суу ичип жүрүшкөн. Иттери бир очередь менен да, кезек менен. Иттер дагы ичип кетет. Так, бул жактан уйлар келип, аттар ичип кетет. Анан биз барып бир чекесине карап туруп, оппа деп сууну алып туруп, биз ичип кетебиз. Туурабы? Мына азыр жаштарыбыз эми билбей калды окшойт. Мына жайлоолордо ошондой эле эмес беле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы айтты да ошо. Я Расулаллах, азыр биз сизге үйдөн суу алып келе калабыз деди да. Пайгамбар заттылла хажат алифи. Үйүңөрдөн суу алып келбейли, мына эл ичкендерден эле бергин, ошол жерден эле ичем деди. Коштош ажылыкта канча миң сахаба ар бири пайгамбарыбызга алып келип суу бергенге канча сыймык. Анан коем бул жерде адамдардын анча-мынчасынын колу тийип калды, ичип калды, тем суу да эми жалпы иче турган неме да.
Ошол жерде кара пайгамбарыбыздын кичпейилдиги, адамдардын колу тийген суусу тий жана башка ошол суудан эле ичип атканы бул канча кичпейилдиктин белгиси да. İbni Umar radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana yeb'asu ilal matahir feyu'te bil ma feyeşrabuhu ve yercu berekete aydil muslimin deydi. Ravuhu Tabarani. Tabarani'de gelen. Peygamberimiz oşunda kölçöktörgө jönötөт эле, бар su alıp келгиле деп, su alıp kelet эле. Ошо мусулмандар бардыгы ичкен нерседе. Андан кийин ичет эле. Берекени үмүт кылат эле дейт. Пайгамбарыбыздын кичпейилдигин караңыз. Ушунчалык Алланын сүйкүмдүүсү, ушунчалык Аллага жакын, ушунчалык Алла Тааланын досу болуп туруп, ушунчалык дуада. Абу Дауд шарифте, Тирмизи шарифте келет. Умар ибн Хаттаб разыйаллаху анху бир жолу пайгамбарыбыздан уруксат сурады. Умрага. Я Расулаллах, уруксат берсеңиз, умрага барып келейин деди. Пайгамбарыбыз уруксат берди. Фа адина лаху ва кала лаху, жана ага айтты. Я ахи, ey bir туганым, Умар, я Умар, ашрикни фи дуаик, дуаңа мени шерик кылып кой, дуаңа мени кошуп кой. Ва фи риваятин ла тансани мин дуаик, дуаңда мени унутпагын дегенде. Кайгараңызчы кандай кичпейилдиги менен. Болбосо пайгамбарыбыз каякта, Умар каякта. Я. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы даражат каякта, Умардыкы каякта. Ошондо дагы эмне деп атат? Дуада мени алып кой, кошуп кой, шерик кылып кой, унутпа. Бул кичпейилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдикке буйрулган жана буйруган. Раваху имам Муслим рахимахуллах, Аяд ибн Химар радıyallahu anhudan rivayet keltirет, uzun hadiste gelet eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Ve inna Allah Teala awha ileyye en tavada'u hatta la yefkhara ahadun ala ahad ve la yebghiya ahad ala ahad." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Allah bana vahiy jönöttü" dep atar. Ne jönöttü deyt? Kudaylıkka var. Bana vahiy jönöttü. Emne dep? "En tavada'u" sizler biri-biriңерге кичпейил болгула. Бул Алла Тааланын буйругу экен таксыр. Бизди жараткан, бизге өмүр берип жаткан, ырыскы берип жаткан, эртеби кеч анын алдына барабыз. Ушул ааламдын кожоюну буйрук берип атат. Бири-бириңерге кичпейил болгула, Туугандар болсун, кошуналар болсун, достор, классташтар, байлар, кембагалдарга кичпейил болсун. Бийлер, жөнөкөй элге кичпейил болсун. Erkekler, ayallarga kичпейил болсун. Ya, güçlüler, alsızlarga kичпейил болсун. Biri-biriңерге kичпейил болгула дейт. Антавадау. Алланын буйругу бул. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Инна Аллаха Таала ауха илейя", мага вахий түшүрүп атат. Эмне деп? Илейя антавадау, biri-biriңерге kичпейил болгула дейт. Керсейбегиле. Biri-biriңерге тикеберленбегиле. Мурдуңарды көтөрбөгүлө дейт. Не деп атат? Хатта ла яфхар ахад ала ахад. Бирөө дагы бирөөгө керсейбесин. Кыйынсынбасын. Менменсибесин. Текеберленбесин. Бирөө дагы бирөөгө мактанбасын кыйынды. Мен жогорумун деп. Жок. Вала ябгия ахадун ала ахад. Бирөөгө бирөө дагы аша чаппасын. Zulumduk kılmasın deydi. Bagavat manisi aşa çavu zulumduk kılu bürö-bürögö dedi. Kичпейилдик мынакей. Эгерде пайгамбарыбыз мына ушул эле буйругуна өзүнүкүн көрүп атасыздар кандай кичпейилди. Ушул эле буйругуна биз амал кылсак, бишкектиктер. Аллах акбар. Жашообуз таптакыр бөлөк болмогай. Көчөдө, базарда, коомдук жайларда, ишканаларда, окуу жайларда, бири-бирибизге ошто кичпейил боло турган болсо, кандай деген жашоо болот? Башкалар бүгүнкү мусулман эместер, мусулманды, исламдын баалуулуктарын алып өсүп атышат. Суктана турган деңгээлге жетип кетти. Биз өзүбүздөгү бар нерсени кадырлабай, барктабай, амал кылбай, төмөнгө түшүп баратабыз. Бизге күлө турган киши калбай калды. Күлө берип.
мына ушундай пайгамбардын үммөтүбүз. Бизге бул Япония качан жаралып, качан келген мен билбейм го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сөзү 1440 жыл мурдагы сөз. 1443 жылбы? Hicrаттан бери саналганда. Тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Пайгамбарыбыздын кичпейилдигинен تواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem мен кул пайгамбар болоюнчу, бадыша пайгамбар болбой эле коеюнчу деп ушуну тандаган экен. Алла ыктыяр берген. Кааласаң бадыша болуп, пайгамбар болуп, элди башкарып, пайгамбарчылыгыңды, милдетиңди аткарып, бадыша болуп, пайгамбар болуп. Кааласаң кул болуп, бадыша эмес, жөнөкөй эле кул болуп эле, инсан, бенде болуп, жөнөкөй эле адам болуп эле пайгамбар болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз ыктыярында тандап атат. Кичпейилдиги бадыша болсо болот эле. Бул тугандар, инна мин а'зами ма ядуллу аля тавадуихи, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кичпейилдигине далалатка тургандын эң улуу иш-чара, улуу мамилесинин бири ушул. Allah subhanahu wa ta'ala lamma khayyarahu Allah ta'ala bayna yakuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan ikhtara al-ubudiyyah tawadu'an lillahi ta'ala. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala ihtiyar verdi. Peygambersın. Ekonda teң peygambersın. Nabiyyan abdan bolasınmı, nabiyyan malikan mı? Badışa olup peygamber olun geliyor tağı, kalasan badışa olup peygamber ol. İşte kemiz. Жол болсо абдан, кул болуп пайгамбар. Табаранийде риваят келет. Ибн Аббас радhiyallahu anhumaдан риваят. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата яумин ва Джабраил алейхиссалам ана Сафа. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде эле Сафа менен Марва деген тоо бар. Харамдын жанында. Умрачылар, мына эмелер ажыга баргандар Сафа менен Марвада басабыз да. Бұл жерде баяғы Хадича энебиз, Хажар энебиз басқан жерде. Жабраил периште Сафада турган экен. Жабраил периште. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Я Жабраил деди. Жокчулук учур, жакырчылык, жегенге эч нерсе жок. Валлази баасака бил хак. Акыйкатты берип, сизди жиберген Zat Allah Ta'alaga ant de atatta. Ma amsali ali Muhammed safhatu min daqiqin ve la kaffin min sawiqin. Muhammed Aleyhisselam'ın үй бүлөсү keçe tün ötkürdü. Bir uç talkan yok. Buğdaysız, bir uç talkansız. Bizi bayağı et, nan, peçenya, tiyak, piyak, mayda çüde o eşteke yok. Ушунча бир уч жок дейт, үй бүлөгө жок, бир үй бүлөгө жок. Фалам якун каламуху би асра минан самия хаддатан минас самаи афзаату. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям амараллаху кияман тaqum. Ушу сөздү айтып бүте эле келе асмандан мындай эме болот го, үйлөр кулайт го. Ушундай бир үн чыгып кетти дейт да. Бир бузулган бир нерсе, чоң бир здание бузулса, бир өзүнүн үнү бар да, анын добушу бар да. Бузулгандын үнү. Асмандан ушундай үн чыгып кетти дейт. Коркуп кетти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан айтты, Алла Таала кыямат кайымга буйрук берди, кыямат болсун деди. Амараллаху кияма ан тaqum. Кыямат кайым болсун деп буйрук берди деди да. Эми кыяматта асман талканат да. Асман талканат. Мо жылдыздар бар го? Кичинекей эмес да бул. Күндөн чоң жылдыздар бар. Жер эң кичинекей жер. Жер өтө кичинекей. Күнгө 1.300.000 жер батат.
Мына күндө жерди сала бересиң 1, 2, 3 жадап кетесиң да, сала бербей. Качан бүтөсүн билбейм. Ар бир секунд сайын бирден салып көрсөң санап көр. 1.300.000 жерди качан салып бүтөсүн? Мына ушу күн ушунча нуру менен, ушунча жалыны менен нурсуз болуп калат. Ида шамсу куввират. Алла кыяматты баян кылып берген. Ва идал бихару суджират. Биз көлдүн аркы бетин, берки бетин көрүп атабыз. Деңиз, океанга баргын ана. Тихий океан деген бар. Bir keme menен ортосуна бир түшүп барчы бир кичине. Атлантический океан, Индийский океан эми. Бул океандар өрттөнөт экен. Ал бир кичине биз база өрттөнүп кетип, биз кичинекей Кыргызстан, кичинекей Бишкектин кичинекей бир тыкпындай базасы эмне кылып салды. Элестетип көрүң, бул океандар өрттөнгөндө эмне болот? Мына Эверестиңби, Пик Победаңбы, биздин Ала тообу мына тоолордун бардыгы калкып калат. Жөн эле булут болуп мына учуп калат. Тоолор учуп калат. Кыямат тамаша эмес да. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асмандын жарылгандай үн чыккандан кийин ушул жерден коркуп кетип айтып берди. Я Жабраил, Алла Таала кыямат кайымга буйрук бердиби деди да. Факала Жабраил, ла, жок деди. Кыяматка буйрук берген жок. Валакин амара Исрафил. Исрафилге буйрук берди Алла Таала. Фаназала илейк, мына сизге, сиздин урматыңызга түштү. Хайна самиа каламак, сиздин айткан сөзүңүз айттыңыз го. Кечинде Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсү бир уч талкан будай менен өткөргөн жок. Ушу да жок болчу деп. Алланын ушундай сүйкүмдүү бендеси, анын үй бүлөсү бардыгы ачка өткөргөндөн кийин. Алла Таала баарыбызга рызык берип атат го. Бүгүнкү ушу биз ушул жерде отургандардын бирөө дагы кеч ачка болгон эмес да. Же болгонбу? Таппайсың, азыр бомждар ачка эмес бизде. Бомждар ачка эмес азыр. Фаатаху Исрафил келди. Факала айтты: Инна Аллаха Таала самия ма закарт. Исрафил келди. Исрафил билесиздер, сур тартат. Бир тартканда кыяматта талканып кетет муң бардык жан өлөт. Бир тартканда бардык жан чыгып, Алла субханаху ва тааlanын буйругу менен инсандар канча дүйнөгө келген болсо, ушулардын бардыгы тирилет. Аларга ар бирибиздин жаныбыз бар да, издеп таап алат. Кайерге көмүлгөн болсоң, кайерде жан чыктыбы, ошол жерге барып сени таап алат. Анан акырын махшар майданга келе беребиз да. Не деди? Фабаасани илейк бимафатихи хазаинил ард. Мени сизге жиберди. Сиздин сөзүңүздү Алла укту. Мени жиберди. Не кылып жиберди? Жердин бардык казыналарын ачкычын колума карматып жиберди. Buğdayı, arpavı, emne bele olsun жерден. Kazınaların açkıç paygambarımızda. Kartoşkasını açasın mı kalasan, piyaz da açasın mı kalasan, alman açasın mı kalasan, daruz qoğun da açasın mı kalasan. Bardık. Ve amarani an a'rida aleyk an usayyira ma'ak cibal tihama زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. الله أكبر. İsrafil aleyhissalam perişte gelip ayt otat. Ne de otat? Mağa buyruk berdi sizge sunuştaganга toonu Tihama dep koyat, şu Araptın polni bardık toosun. Emne menen? Yakut kılıp sizge sunuştaganга. Altın kılıp, rubin kılıp, gümüş kılıp sunuştaganга. Kalağanыңızды alыңыз. Andan keyin aytты, kalasanız Nebiyen Malikan, padişah olup paygambar olunuz. Kalasanız abdan, kul olup paygambar olunuz. Fa'avma ileyye Cibril an tavada. Paygambarımız Muhammed Aleyhisselam Cebrail. İsrafil gelip ayt tutpayı. Cebrail'i karasam deyt, Cebrail aytты, mınday kılıp koyun deyt. Padişah abd. Pas ıldığı kısım tanday verin de koyun da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jaktır. Bel nebiyyen abdan salasan.
набиян абдан, набиян абдан, набиян абдан. Қайсыны таңдадыңыз енді? Құл болып эле пайғамбар болгон таңдадым деп. 3 жол айтты. Ибн Хиббандын риваятында келет, Жабраил алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен отурат эле, асманга назар салды. Фаида малак янзил, bir периште түшүп келди. Фақала лаху Жабраил, Мухаммад алейхиссаламга айтты Жабраил периште, хадал малак ма назала мунзу хулиқа қабла саа. Жаралғандан бері қиямат күнден алдын бұл түшкөн емес эле, биринчи жол түштү сиздин урматыңызга. Фаламма назал, ал периште түшкөндө кал айтты, я Мухаммад арсалани илайка раббук, мени сизге Робуңуз жиберди. Амаликан ажалака ам абдан расулан. Алла субхана ва таала сизди кааласа падыша пайгамбар кылсын, жок кул пайгамбар кылсын, каалаганыңыз деди. Жабраил алейхиссалам айтты, Мухаммад алейхиссалам, тавада ли раббик, Робуңузга кичпейлик таны. Я Мухаммад, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ла бал абдан расулан, мен кул болуп эле элчи болгонум жакшы деди. Пайгамбар болгонум жакшы деди. Себеби мындай, падышалык макам менен кулчулдук макамдын айырмасы бар экен да. Падыша болгондон кийин сөзсүз аскерлер болуш керек, кызматчылар болуш керек. Кандай аттар болуш керек, сакчылар болуш керек, кан сарайлар болуш керек. Бирөө сага ыза жеткирсе, андан өч алыш керек. Жазасын, сазайынын бериш керек ага. Падыша болгондо ушундай да. Макамун убудия, кулчулдуктун макамы кандай? Жок, өзүң кызмат кылышың керек. Туурабы? Үй бүлө бала чакаңа жардам беришиң керек. Кечиримдүү болушуң керек. Бирөө ыза жеткире турган болсо, көңүлгө албай коюш керек. Алла Тааланын эгерде тыюусуна кирип кеткен болсо, анда өч алыш керек. Бирөө уурдап койду. Эми бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жеке өзү үчүн бирөөнөн өч алган эмес. Ушуну билип коюң. Канча жамандык кылса бирөө, макулбу? Канча жамандык кылды, бирөөнөн өзү үчүн өч алган эмес кана. Өзү үчүн. Сөктү, ушактады, башка кылды, зыян жеткирди, өлтүрөбүз деп уу берди, сыйкырлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө канча жамандык жеткирди, өзүнө канча жүзтөөнү сайды, өлүмгө чечим чыкты. Өлтүрүп башын алып келсе жүзтөө беребиз деген. Кандай деген сыноолорду, кыйынчылыктардын бардыгын өзүнүн затына. Бирок бирөөнөн дагы пайгамбарыбыз сен мени мындай деп жаман айттың деген жок. Сен мага жамандык кылдың деген жок, ушактадың деген жок, мени сыйкырладың деген жок, уу бердиң деген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мени тарттың, мени сүдүрөдүң, мага түкүрдүң, мени каргадың, мени сөктүң, мени кемсинттиң деп бирөөнө пайгамбарыбыз өзүнүн затынан өч алган эмес. Айткан эмес. Ушулардын бардыгы болгон. Бары болгон. Болгондо да кандай болгон? Эң жакындарынан болгон. Жөнөкөй болгон эмес. Пайгамбарыбыз айтат: "Удиту филла ма уда ахад." Алланын жолунда мага ушунчалык ыза жеткирилген, бирөөнө дагы ушундай ыза жеткирилген эмес дейт. Алланын жолунда мен канчалык коркутулганмын, бирөө дагы ушунчалык коркутулган эмес дейт. Адамзат. Адам алейхиссаламдан, Адам атабыздан тартып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Канча пайгамбар өттүбү? Канча өтсүн? Мага ыза жеткирилгенде бирөөгө жеткирилген эмес" деп атат. Ошончо көп ыза жеткиргенде дагы пайгамбарыбыз эмне деди? Ал ызалардын бардыгын жутуп жок кылып берди. Өз өч алгандын акысы бар эле. Адилеттүүлүктүн талабы деле болчу. Бирок андай деген жок да. Мекке жеңүүсүнө барганда ошол жердеги сахабалардын канын ичкен, азыркы жамандыктардын баарын кылган, кол алдына келип калды. Бардыгы ойлогон, биздин күнүбүз бүттү. Бүгүн кордуктун күнү, бүгүн кан төгүүнүн күнү, бүгүн бактысыздыктын күнү. Бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Не кылайын? Кандай деп ойлойсуңар силер? Не кылайын эми? Бардыгы айтты.
сіз қалағанды қылсаңыз болады. Жақсы адамсыз, жақсы адамдың баласысыз. Қалағанды қылсаңыз болады. Не қылмаған? Барды біліп тұрады да. Мындай осознательный, бар жөнөкөй емес бұл, бардығы біліп тұрады. Пайғамбарымызға 21 жыл зұлымдық қылды да. Пайғамбарымыз біледі, айтты. Юсуп пайғамбар бір туғандарына айтқан сөзді сіздерге айтайын. Ла тасрибу алейкумун яум. Бүгін сіздердің жамандығыңарды өч алу тияқта тұрсын, ақысын алу тияқта тұрсын, ошо жамандығыңарды естетпеймін дағы. Сен пананчанчы күні пананча жамандық қылдың әлі ғой, ошоны да естетпеймін. Бұл естетпеймін. Идхабу ва антуму тулақа. Мынандай пайғамбарымыз бұйрық берді. Барғыла. Барғар, бошсыңар. Ешқандай сілерді өч алмай жоқ, өлтірмей жоқ, қамамай жоқ, қордамай жоқ, ақша алып тұрып қой бермей жоқ, төлеттірмей жоқ. Бар келді. Жоқ. Фидия деп қойды, біз ақша алып төлеттірген. Жоқ дейді, барды. Ошоны көріп тұрып, жүрегіндегі баяғы бұларды жылдап цемент болып, ширк күфір болып қалған әлі. Пайғамбарымыздың мінезінен талқананып кетпеді. Талқананып кетті да. Иман келтірішті, илашты, кешірім сұрашты. Дүние башқаша болып кетті. Ошон үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қараңыз, құл пайғамбар болғанда не қылыш керек? Өзінің қызматын өзі қылыш керек. Үй бүле бара чақаға продукттан өзі алып келіш керек. Тура ма? Кешірімді болуш керек. Бір арқасынан түшіп алса, ана өч алса дағы болбойт. İza intahakat hurmatullahi ta'ala fayantaqumu lillahi ta'ala. Егер Алла Тағаланың шегін өтіп кетсеңіз, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, қараңыздар, екі мәнілі оқия бар. Таифқа барғанда қайғы жылы болчу. Амул хузн, қайғы жылы. Анда пайғамбарымыздың екі таянғаны, екі қолы, екі қанаты сынғандай болып кеткен. Бірінші Хадича ене өзелі, екіншісі Абу Талиб елі. Бұл екі барда пайғамбарымыз Меккеде өзінің даватын қылғанда бұлар демелі, дух беретілі. Өте күштілі. Хадича ене өзі айрықша башқаша еді. Абу Талибтағы иман келтірбесе дағы, Меккеліктердің барын орнына қоятелі. Ортада келішпестік болу өрет, аға келетелі, еніңе тоқтат, сен мұндай, ана, мұндай. Бардығын орнына қойып. Екі бір жылда қайтыш болғанда, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мем қараңыз, инсан екен де. Меккеліктер, Құрайштар айтты, болды деді мына ем. Бұның күні бүтті. Таянғаны, ишенгені, жанында жүргені, қоштағаны жоқ болды еме. Тирулейлі жұтауыз деп атады да. Пайғамбар Таифқа барған. 80 километр жөө басқан. Барып, Таифқа барғанда, Таифтің оқиясын оқып жүресіздер. Аябай жаман мамиле қылып пайғамбарымызды ташбаронға алып қайтарышқан. Ушунчалык жаман. Ошондо да Жабраил периште менен тоону башкарган периште келген. Келип туруп бардык мамилени көрүп, угуп, баш ийгенге келген. Не деп? Буйруğuңузду күтүп турабыз. Таиф эки тоонун ортосунда болчу. Эгерде айтсаңыз, эки тоону бириктирип коебуз, бир тирүү жан калбайт деген. Сизге таш урган, сизди маскарлаган, кыйкырган, түкүргөн, топурак чачкан, аркаңыздан түшкөн бардыгы, булардын бардыгы мынакей. Пайгамбарыбызга канча за жетти. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди буга. Мен тескери дуа кылбайм. Мен буларга тескери дуа кылбайм. Пайгамбарыбыз бирөөнү каргайт, каргаган эмес, каргаш үчүн келген эмес да. Анан көрөк деди, мен ушулардын булар иман келтирбесе, булардын урпактарынан үмүт кыламын. Ошолор исламга келип калабы депчи. Бирок ошондой эле болду. Орта Азияга исламды алып келген ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ташборонго алгандардын урпагынан да. Кутайба ибн Муслим деген. Мейли. Узак өтпөйүн, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул бир окуя. Алла Тааладан хидаяттын дуасын кылды. Булар билбей атышат. Эгерде билгенде булар мага мындай мамиле кылбайт эле.
Билбей ушундай кылды. Я Алла, мен сенен сурайм, буларга хидаят бер, иман бер деди. Бүттү, Мен өзүм алсыздыгыма арызданамын. Мен буларга жакшы жеткире албай атам. Эгерде мен буларга жакшы жеткире алганда, буларга түшүндүрө алганымда, булар мага мындай мамиле кылмак эмес дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каабада намаз окуп атса, пайгамбарыбыздын саждага барганда төөнүн ичегисин келип башына коюп коет. Маскарлап күлүп отуруп алып Каабанын тегерегинде, буттардын арасында. Эч ким ала албайт эле. Фатима энебиз келип алып, пайгамбарыбыз көтөрүлгөндөн анан кийин я Алла деп ошол жерде анан кийин паланчаны деп Алла өзүнүн кармагын деп мындайча айтканда тескери дуа кылган да. Тескери дуа кылган. Эми ушул жерде суроо туулат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тескери дуа кылбайт эле го. Эмне үчүн буларга ошондой тескери дуа каргыш кыла берди? Алла Тааладан өкүм келди. Себеби кандай болду? Себеби пайгамбарыбыздын өзүнүн затына бирөөнөн өч алган эмес, Таифта бирөөсүнө эчтеке кылган жок го. Бул жерде алар пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат, пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат. Алланын буйругу намазды маскарлап атышат. Алланын өкүмү, Алла Тааланын өкүмү намазды маскарлап аткандын себебинен ошон үчүн пайгамбарыбыз аларга дуа кылды да. Атак өзүнүн жанына тиешелүү ыза жеткенде пайгамбарыбыз bundan дагы оор күндү көргөн эле. Bundan оор күндү көргөн эле Таифта. Эси ооп жатып калган эле. Бул Меккеде андай болгон жокпу? Ал болсо ал өзүнүн затына тиешелүү болчу. Бул Алла Тааланын өкүмүнө, Аллага тиешелүү бол. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бул жерде дуа кылды да. Көп өтпөй эле Бадырда баардык ошо пайгамбарыбыз кимге дуа кылган болсо, башы менен сайылды да. Пайгамбарыбыз бир күн мурда сахабалар элчит барып айтып койгон. Мына жерде Абу Жахил өлөт, мына жерде Утба өлөт. Бардыгын айтып койгон, ошо 70-ин тең. Так жеринен бери көрсөтүп. Эртеси кандай пайгамбарыбыз көрсөтсө, ошол жерде өлүшкөн бардыгы. 1 метр нар жак бер жак болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичпейилдигинен акулу кама якулул абд. Мен тамак жейм, кандай кул тамак жегендей дейт. Отурганда, тамак алганда, тамак келгенде, тамакка разы болгондо, бул Алла Таалага кичпейилдик кылып, Аллага адеп кылып айтып аткан сөзү. Фала акулу муттакиан. Мен жөлөнүп, чиренип, путу калды буяка сунуп коюп тамак жебейм мен. Кандай эле мына бүгүнкү күндө дүйнөдөгү адамдар жегендей. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамак жегенде дагы кичпейилдик менен жеген экен. Ичкенде дагы, отурганда дагы. Мына хадис бар, Абу Дауд шарифте келет. Ла акулу муттакиан. Мен таянып, жөнөнүп тамак жебеймин деген. Бул бизге баарыбызга сабак. Баарыбызга сабак. Аракет кылышыбыз керек туган. Жөлөнүп, биз кичинекейбизде ушу мен таянем, урушат элеби мындай. Тамак жегенде бир кол менен жей берди, таянып алыпчы. Баласында. Таянбай же. Таянбай же. Эмне каяктан алган деп эле. Кийин, машалла, кийин хадистерди окуп атсак, пайгамбарыбыз айтып атат, мен муттакиан жебейм. Муттакиандын мааниси үчү. Таянып жебеймин, бул дагы. Жөлөнүп жебейм. Үчүнчүсү малдаштоокун отуруп жебеймин деген сөз. Мынан малдаштоокун отуруп алабыз го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам малдаштоокун отурганы ачка болгондо отурган экен. Себеби ачка учурда малдаштоокунда отурсаңыз, ошо ачкалыкты өткөргөн жеңил болот экен. Орозодо көбүнчө неме болуп каласыз го? Ошондо жөнөкөй отурганга караганда малдаштоокунда отурсаңыз, ачкалыкты оңой өткөрөт экен ашказан. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурган, бирок тамак жегенде андай кылган эмес дейт. Абу Дауд шарифтеги ошо немесинде. Даже субханалла 4-чүсү бар. Ал жерге мен 4-чүсүнө түшүнбөй калдым эле. Демек, ла акулу муттакиан, мен жөлөнүп тамак жебеймин деген маанисин уламалар 4 түрлүү шарх кылат. Таянып жебеймин, малдаштоокун отуруп жебеймин, жөлөнүп тамак жебеймин, жана жок. Жаткан совсем болбойт да. Жөлөнүп болбогондон кийин жатып алып каяктан болсун э? 4-сүн айтайынбы, же айтасыздарбы?
туруп жеген совсем болбойт ал однозначно бул отуруп жегендеги ушул отуруп жегендеги мына немелерди айтып атат хаят деп коебуз го эмне деп коет муну эмне ал жок төртүнчүсү мындай мен дастаркондон бийик отуруп жебеймин деген сөз төшөк салып алабыз го так 1 2 3 кылып туруп дастаркондун пасына жок дастаркон менен жер экөө бирдей жок өзү негизи төшөгү жок да эле ошондон биз өзүбүздүн устаздарыбызды көргөнбүз төшөк бирок ошол мен хадистин ошол жерде шархындагы ушул маанини түшүнбөй устазга барсам анан устаз ушуну түшүндүрүп бергендер деген ошо Абу Дауд Шарифтин ушу хадистеги шарх эмеде хашиясын карасаңыздар табасыздар китеп илим карайын дегендер болсо мейли башка жакка кетели так пайгамбарыбыз айтат ажлису кама яжлисул абд кул отургандай отурамын дейт бадышалар отургандай эмес текеберлер отургандай эмес fa inna takhalluq bi akhlaqil ubudiyya ashraful awsafil bashariyya анткени кулчулдукту мүнөзү менен мүнөздөлүү бул инсандык сыпаттын эң улуу даражасы экен да эң шарапаттуусу экен да себеп Алла Таала бизди кул кылып жараткан буну унутпайлы да ошо кулчулдуктун эң улуу сыпаты бул мынакей пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлүү Айша энебизге айтат бир күнү пайгамбарыбыз мага айтты дейт эмне деди я Айша лау ши'ту ласарат ма'я жибалу дахаб эгерде мен кааласам деди Айша деди мына тоо алтын болуп мен артымдан жүрөт деди ээрчитип коем деди даже тоо алтынга айлантып эле эмес ээрчип алат мени деди эгерде кааласам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга периште келип айтат инна раббак юқриука салам ва якулу лака ин ши'та кунта набиян маликан ва ин ши'та набиян абдан Алла Таала сизге салам айтты робуңуз жана каалаганыңызды айтты бадыкында кул бадыша болосузбу кул пайгамбар болосузбу же бадыша пайгамбар жок кичпейликти танда деди мен ушуну тандадым дейт демек мына жердеги ушу 3 сөздү унутпайлы туугандар бул кул дегени адам өзүнүн кичпейил алган жөнөкөй алганга мааниге туулат Аллаху акбар